Союз кезинен бери жергиликтүү жашоочулар күз айынан баштап жыйнап алган картошкаларын дал ушул сактоочу жайга алып келишет. Ижара акысын төлөө менен кайрадан жаз айларында эгүүгө чейин сактап турушат. Мында шарт атайын ошого жараша түзүлгөн. Жалпы 400 тоннага чукул үрөн сактоого болот. Основной декандардыкы урукту урукту коет да берге. Күзүндө коюшат, жазда апчык экишет. Специально ошо урукка кылынган место ошо хранение болот бул. Ошо 65-жылы кылынган экен да бул. Ошондо мен бирде 20 жылдан бери карайм. Өзүм элдик кызматын кылам да. Мамлекет азыр мамлекет карайт, мамлекет кызматында иштеп атабыз. Бирок соңку кездерде бул жай авариялык абалга кептелген. Чатырынан суу өтүп, дубалдары кулап калуунун алдында турат. Жыл сайын күз айларында ижарачылардын акыларынан жамоо иштери жүргүзүлөт, бирок жетиштүү деңгээлде эмес. Анан ошо ижарачылардан фонд уюштуруп өзүбүз үстүнү мынандай кылып жабып, мына охрана чопагем баш болуп өзү сактап келет да ушу канча жылдан бери. Эми ушу азыр эми быйыл карабасак уже авария боло турган состояниеде да азыр. Эми пока ушу үстүлөрдүн жабып, ичин ремонт кылып, актап, сырдап, электромонтаждарын бүт дагы жаңы башкаттан кылып, эми кылабыз, эми канча чыгым болсо дагы. Бирок ошо пайдага кирип, кичине иш орун түзүлгүчө жеңилдик болгондо мамлекет жактан бизге ошогон ишкерлерге жакшы болот эле да. Арслан Бапай аймагы боюнча картошка сактоочу 2 кампа бар. Алардын бири инвесторлорду тартуу менен заманбап болуп оңдоодон өткөрүлгөн. Ал эми эскирген жай элдик ишканасына таандык болгондуктан айыл өкмөттөн каражат ажыратууга мыйзам жол бербестигин Икрамжан Чолпонов белгилейт. Сактоочу кампаны айыл өкмөттүн балансына өткүзүп берсе, жергиликтүү бюджеттен акча каражат бөлүп туруп, ошону сактап калайлы деп туруп кайрылганбыз. Бирок алардан алар отказ кылышкан, баш тартышкан айыл өкмөттүн карамагына өткүзүп бергенге. Ал эми биз ижарага алып туруп оңдосок, эми алдында мыйзамга жол бербей калат экен да. Ошондуктан азыр ал кампада ошо жеке ишкердин немесин өттү да. Эми бул жерде ижарага алган ишкер качан калууна келтирет, аны мезгил көрсөтөт. Белгилей кетсек, Арслан Бапай аймагы жаңгак жана картошкасы менен белгилүү болуп келген. Ушул күндөрдө жалпы 600 гектар жер аянтына картошка эгилет. Нара Жапарова, Бектур Иманалиев, Базаркоргон району.